сүмөлөк жегиле, акбата бергиле деген жакшы чыгарма чакырык дагы болуп кетти окшойт, Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Чынында эле биздин мына энелер керемет ырды өзүнчө бир сонун чыгарманы аткарышты. Мына ушул чыгарманы аткарган мейман бизден ошол келген Шайыр апаларыбыз келип отурат. Анда тааныштыра кетсек, биздин Кыз-Көл айыл өкмөтүнөн чыккан биздин мейман ак эле чектүү бизден Шайыр апалар. Куш келипсиздер. Кош келипсиздер, кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Алгач эле мына ушул жаңырган жыл, жаңы жыл Нооруз майрамы кут болсун дейлеп. Мынакей акбат алып калалы деп студиябызга дагы сиздерди чакырып аткан учурубуз. Маанайыңыздар алгач бир жакшыбы деген суроону бергим келип турат. Жакшы, маанай абдан жакшы. Не маанайыңыз жок анан? Маанайыбыз Абдан жакшы. Жанды сүйлөбөйсүз. Маанайыбыз абдан жакшы. Бүгүнкү майрам күнү жадырап жайнап майрамыбыз кандай болсо, биздин да маанай ошондой жакшы маанайларыбыз. Негизи Айыл-апада деген Нооруз өзгөчө өтөт го. Мисалы, көпчүлүгү тоолорго чыгып өткөрүшөт деген сыяктуу оюн соокторду тушоо кесиби, ушундай нерселер көп болот. Анан сиздердин айылыңыздарда болот ушундай нерселер? Ооба, болот. Нооруз сүмөлөк кайнатышат. Нооруз майрамы деп бул илгертен келеткен кыргыздын майрамы, мусулман калкынын майрамы, илгертен ата бабаларыбыз эле өткөзүп келген. Ошону улап азыр деле бизде өтүп атат. Айыл боюнча, кошуна боюнча бири болуп сүмөлөк өткөзүп, оюн шоок кылышып, бала чака ошо бир күнү түнү дебей бир суткада пышырат, ошондо кечке оюн соок болот. Албетте ушул Нооруз майрамында биздин дегеле эртең менен таң зардан турганда эле биздин энелерибиз акбаталарын берип, балдарына, анан ушул элибизде, жерибизде тынчтык болсун деген өздөрүнүн акбаталарын берип келет да. Анан дең эле бүгүн мынакей таң зардан биздин студияга келип отурасыздар. Кандай бир тилектер менен чыктыңыздар бүгүн? Майрамды кандай тосойлоп атасыздар? Айтып кетсеңиз эжеке. Чекинен айта бересизби же? Бизде жакшы, маанайыбыз аябай жакшы. Бүгүн ушу Нооруз майрамы, жалпы кыргыз элин баарын Нооруз майрамы менен куттуктайм. Майрамды кандай тосоң, ошондой жакшынакай маанайда болосун дейт. Ошон үчүн биз бүгүнкү Нооруз майрамы жакшы маанайда, жакшы тилектер тосолу деп, жакшы ниет менен ушу жетерге келип отурабыз. Жакшы тилектерди биздин студияда дагы бир акырында айтып кетесиздер деген жакшы ишеничтебиз. Четтеги апа, эмне маанайыңыз жок? Маанайым жакшы. Жок, мен да маанайым жакшы. Бүгүнкү күн кандай? Баарыбыз үчүн маанайыбыз жакшы болуш керек да. Жыл тогошуп атат. Жылды кандай тоссоң ошондой келет дейт. Быйылкы жылыбыз ушунчалык жакшы жылдардан болсун, ден соолугубуз чың болсун, элибизде токчулук, молчулук болуп, жакшы жылдардан болсун деп маанайыбыз аябай көтөрүнкү бүгүн. Кесиптешинен айылда өзүңүз билесиз, биздин баягы Шайыр апаларыбыз чыккан кайсы айылда болбосун, негизи эле кандай кайра майрам өтпөсүн, Шайыр апаларсыз элестетүү кыйын. Деги эле бир эле Нооруз майрам эмес, негизи эле жаз айы бул майрамдарга бай ай деп коет да. Ошол 1 марттан баштап эле жаз келди, майрам башталат дегендей. Деги эле майрамды кандай баштадыңыздар бүгүнкү күнгө чейин? Анан ошол жогоруда айткандай, кесиптешим айткандай, айыл жерлеринде майрам кандай өтүп атат? Кандай майрамдарга катышып атасыздар? Чакырууларга барып атасыздар? Айыл жеринде майрам баягы эле Нооруз сүмбөлөк боюнча баягыуудайды өндүрүп, аны тартып, анан кайта неметип, баягы сүмбөлөктүн немесин кылып атат да, казанга салып кайнатып, аны кечинде баштап таң аткыча чакын чейин кайнатып, ага чейин баягы селкинчек салып, балдар ойношуп, балдарыбыз жанагы неме шакек салмай, токмок таштамай ойношуп, балдардын баягы жаш балдар ошону ойнойт да, кыздар, балдар чогулуп алып, майрамга балдар, кыздар чогулат да. Ошол жерде анан биз болсо отурабыз, апалар эмне өзүбүздүн жакшы нелерибизди айтып, балдарга жакшы нерселерди айтып, балдарга патабызды берип, эненин эң немеси пата да ошода. Ошо эненин баягы эне бар жерде баардык нерсе жакшы дегендей, ошо эне бар үйдө үйдүн куту болот дегендей, үйдүн кутубуз биз. Ошо эненин баягы балдарыбыз үчүн эмнелерди кылбайбыз энелер. Ошо майрамды жакшылап тосуп атабыз, эми балдар баардыгы эле ошондой жадырап жайнап, сүмбөлөк дегенде бала чаканын баары чогулат да жерде. Ошода. Ал жерге барганда деле ырдап турасыздарбы? Ооба да. Ырдап берчи десе керек силерди көрүп эле. Жаз келгенде эле майрам кошо келет өзү. 1 март жаздын 1-күнү, ал күн майрам. Андан кийин барып эле ак калпак майрамы 5 март. Анан кийин 8 март аялдардын майрамы. Андан жылы отуруп мына Нооруз майрамы келип калды. Бул март ичи дайыма майрам күнгө көп да. Ошо жаздан баштап. Ошо азыр эми ошо Нооруз майрамдап атабыз, жалпы эл
тынчтыкты каалап, бул сүмөлөктүн максаты деле элге токчулук болсун, молчулук болсун, тынчтык болсун, ушундай жадырап жайнап дайыма элибиз ушундай жыргачылыкта жашасын деген мааниси бар да. Жамгыр көп болсун, жер тойсун, жерден өнгөн эгин жакшы болуп эл тойсун деген мааниде. Ошо чынында илгери ушуга көбүрөөк басым жасалганда, бизди үрөн сепкенде дагы өзүнүн ырларды анан ошол эле азыр биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы чынында бүгүнкү майра биздин жаңы күн көрсөтүүсүн көрүп, сиздерди көрүп айрыкчачы бир кубанып майрамды шаңды өткөрөбүз. Себеби мынакей караңыздарчы, окшош кийимдерди кийип атасыздар. Анан деги эле ушул шайыр апалар жөнүндө качан түзүлгөн, бир аз ошого токтолойлу. Ооба, жакшы болот. Эмне үчүн мейраман деп аталган? Биздин шайыр апалар тобу 16-жылы түзүлгөн. Ошо кездеги президенттин жарлыгы менен маданият жана тил деп жарыялабады беле. Ошондо маданиятка басым жасап, ошол мейраман топ деп ошол Кыз Көл айыл өкмөтүнүн өзүнөн эле ар айылдардан ошо бизде 13 айыл бар. 13 айылдын ичинен тандалып ушундай таланттуу, шыктуу аялдардан топтолуп мейраман топ деп өзүчө топ болуп чыкканбыз. Ошондон бери эле ушундай жакшы оюн зоок, майрамдарда, айылыбызда өткөн иш-чараларда, райондук иш-чараларда катышып, ал тургай мына республика чейин бардык да. КТРде катышып, аерге жанагы немелер КТРге катышып, аердеги неме конкурстарга катышып, КТРдин 60 жылдыгына катышып, аерде дикторлор менен 1 диктор, 1 шайыр апа деген берүү болгон. Ошондо бизге Анаш Кадырова менен бирге болуп, ошолор менен жолугушуп, ошондой передачалар болгон. Ошолорго катышып, конкурстарга катышып, Татыр деген жайлоого барып, аерден барып конкурска катышып, 1 жыл Норузду ошол жакта өткөзүп келгенбиз. Ошондой иш-чаралардан эч жерден калбайбыз ушу. Бардык жерде областка, районго, айыл өкмөттөн баштап республикага чейин катышып эле жүрөбүз. Мындайча айтканда, чоң сахнада дагы бүгүнкү күндө чыгармаңыздарды аткарып келип атасыздар. Негизи формалар дагы өзгөчө экен, көздү алып формалар идея болот. Форма жагынан биз өзүбүз ушу илгерки апалардын формасын чагылдырдык. Себеби азыр бул форманы жаштар кийбей калды. Анан биз баягы кыргыздын салтын, энелердин формасын жок кылбайлы деп биз ушу форманы тандап, мейраман топ, апалар тобу болуп чыгып, ошо Татырга барганыбызда биз ошо 60 группа бар, ошол жерден 40 катыштык биз группадан. Ошол жерге барып ошо сүмөлөктү ырдап катышып келгенбиз. Бирок ошол жерде Раматылык Айымкан Жаманбаеваны көрсөтүп кетти. Ал эже өтө бизде ырыбызды дагы өтө жактырды, формабызды өтө жактырды. Азыркы жаштарда эч кандай мындай форма жок. Илгерки апалардын накталай формасы, кемдирин кийип келипсиңер деп, жолуктары деп бизге аябай чоң жакшы бааларды бергенде, Татырга да аябай жакшы барып келгенбиз. Биздин Кыз Көл айыл өкмөтүнөн биздин башчыбыз да бизге ошо жолбора жагынан дагы каршылаган, колдоо болгон. Анан биз дагы ошо убакыттан пайдаланып мен да айтып кетким келет. Ошо өкмөтүбүзгө дагы ошо колдоо көрсөткөнү үчүн мен рахматымды айтам. Дагы да болсо колдоо көрсөтөт деген жакшы ниетим бар. Кыз Көл айыл өкмөтүнө мен дагы деле жакшы үмүтүм бар. Дагы колдоо көрсөтөт деген. Негизи топтун канча мүчөсү бар бүгүнкү күндө? Канча энелерден турат? Бизде 10 мүчөбүз бар. Активный катышкан. Запаснойлорубуз бар 2. Ушундай кошумчалар менен болуп турат. Сиз топко кандай келип калдыңыз эле? Негизи ырдап жүргөн белеңиз өзүңүз? Мен топко ушул өзүмдө кичине азыраак шыкпар эле. Андан кийин булар шайыр апалар ырдап чыкканда, анан кийин бул жак менен бул эжебиз экөө немеге колдоп кел бизге группага кошулуп ырда деди. Анан ошолордун немеси менен келип калдым. Сунушу менен келип калдым. Негизи өзүңүзгө жакындарды топтойт окшойсуз топко. Секин. Баягы шыгы барларды топтойсуң да, өзүнүн немеси барларды. Бизде дагы каап эле эметесиң да. Бизде дагы бир эле өзүбүз эле талпынып чыкпастан бизде жетектеп алып чыккан Бурлук Стамкулу бар. Стамкулунун ырлары аябай жакшы ырлар. Мындай элдерге кандай десем, үлгү көрсөткөн насаат, акыл насаат ырларда. Ошон үчүн биз көбүнчө Бурлук Стамкулунун ырларын ырдап чыгабыз.
өтө мазмундуу, өтө жакшырлар. Биз Стамбулдан дагы көп жолду көрсөтөт бизгечи. Энике анан айтсаңыз, деги эле ушул биз баягы Нооруз майрамына деп келип атпайбызбы? Биз ушул кыргыздын чыныгы, улуттук, ошол эле кол өнөрчүлүк дейбиз, ошол эле биздин каада салттарыбызды биз жаш мындай өткөрүп берүү деп айтып келип атабыз да. Мына жогоруда да айтып өттүңүздөр, мына бүгүнкү күндөгү сиздердин кийип турган кийимиңиздер дагы ошол биздин жаштарга бир сабак болсун. Эртеңки күнү мына ушундай биздин кыргыздын нукура кийимдери болгон деген сыяктуу. Анан деги эле жогоруда айтып аттыңыз да, биз баягы талантына жараша тандап алабыз деп. Анан чынында айыл жергесине барып калсак, апаларыбыз айтып калат да, биз мурун кандай гана иш болбосун, эгерде пакта терип болсо дагы ырдап, ырдап кыргыздын бир сонун чыгармаларын аткарып жүрчү элебиз депчи. Ошолсуңар эми дагы биздин энелерибиз көп да таланттуу энелер. Эгерде кошулам дегендер болсо, кошулуп алабы? Кошулам дегендерди кошобуз, ооба. Кошулам дегенди кошуп алабыз. Аларга форма кантабыз? Форманы эми биздей кылып тиккиле дейбиз да, алар эми алып тигет. Ошо да тигип биздин тигебиз, өзүбүз неметебиз. Шивениде азыр шивениден көбөйүп калбадыбы? Размерибизди берсек эле тигип беришет. Өзүбүз каалагандай кылып. Ошо. Демек ырларды кандай тандайсыздар? Анда ырларды баягы жогоруда айтып калдыңыз, бурулустан кула менен иштешебиз деген сыяктуу. Сиздердин ушундой жетекчиңиздерби же колдоо көрсөтүү адамдарыңыз деп койсок? Ырларыбызды биздин көркөм жетекчи өзү Бурулустан Кулова. Бизди кандай ырдап, кандай не кылышты бүт ошол жетекчибиз үйрөтөт, билдирет. Өзүңөрчү анда филармония окшойсуңар, жетекчиңер болсо, кошуучу сыйлоочуңар болсо, бир филармония ачып өзүбүзчө эле бир өзүбүзгө ошондой элебиз. Ырларды тандайт, себеби биздин өзүбүздүн неме жашыбызга ылайык ырларды ырдайбыз. Жанагындай сүйдүм күйдүмдү ырдабайбыз, өзүбүзгө ылайык. Насаат, балдарга насаат боло турган, ошо энелерге ылайык, өзүбүздүн жашыбызга ылайык ырларды жалаң ошол Бурулустан Кулованын ырларынын мааниси ошондой. Ошол мааниси жагынан жагып бизге ошонун ырын ырдайбыз. Андан кийин ийгиликтүү адамдар сөзсүз түрдө дагы да талпынып калат экен да. Анан ал жака барганда жана конкурска деп калбадыңызбы? Ошол учурда шайыр апалар көп да, аябай эле Жалалатта эле аябай көп эске салсак, ал жакта канчалаган бир атааңдаштар бар. Ошолорду көрүп бир өзүңүздөргө идея алып алдыңыздарбы? Мисалы ушундай кылсак болот экен деген сыяктуу. Ооба, кээде көрүп жаккан нерсесин кызыгабыз, биз деле ушундай кылсак болот экен деп. Анан кийин алар деле бизге кызыкты. Мондой деген эми көрөп бизге кызыкты деп койбойсузбу? Бизге көп кызыкты. Бизге жанагы ошол Айымкан Жаманбаева аябай ошол эже баа берген да. Себеби биздин мына кийген кийимибиз натуральный да, мындайча айтканда, табигый, жасалгасы жок, жалтырак-жултурагы жок, илгерки болгон нукура кыргыздын немелери, кыргыздын аялдары кийген формада. Мисалы үчүн буну биздин апаларыбыз деле кийген. Биз кичинекей кезибизде элестет эле кудду ошондой, бизде жасалга жок, нукура. Ошон үчүн бизди көргөндөр келгилер сүрөткө түшүп алайынчы, сизди көргөндө апамы көргөндөй болдум дегендер көп болушту. Көчөдөн кармап алып деле көргөн жерден кармап сүрөткө түшөт, апамы көргөндөй болдум деп. Себеби мындан канча жыл мурда илгерки апаларыбыз кудду ушундай кийинген, жасалгасы жок. Могул деген артист көйнөк эмес да бул. Нукура. Чынында биз кесиптешимибизди аз ойлонуп атабыз, Кудай урса. Эфирибиз сөз сиздер менен сүрөткө түшөбүз. Эмне үчүн айтып атабыз? Чынында өзүңүз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Биз ушу илгеркини чагылдырып турабыз депчи. Бир эле эми чарма жактан, же болбосо ырдап эле койбосоң, сиздер бүгүнкү күндө биздин ошо каада салттарыбыз да, ошол эле кийимдерибизди бүгүнкү күндө сиздер ушу жаштарга, коомчулукка бир жеткирүүдө чоң роль ойноп атасыздар да. Анан деги эле дагы биз мээрман деп айтпадыкпы? Эмнеден улам ошо аты коюлуп калган? Баягы тыкталып. Эми энелер болгондон кийин мээримдүү болот да. Мээримдүү энелер деген мааниде да. Мээрман энелер деген мээримдүү энелер, бар жокко мээримдүү адамдарга, балдарга жашоого мээримдүү деген сөз. Эне үйдүн куту, эне үйдүн берекеси. Эне бар жерде бардык нерсе бар. Эненин патасы ак патасындай пата жок. 5 эненин таманында дейт. Ошон үчүн биз топтун атындагы мээрбан апалар тобу дегенбиз. Ошон үчүн мээрбан апалар тобу болгон бизде. Эрике, сиз айтып калдыңыз да, энеке бул жакы бизди чакырып калган үчүн андан кийин кошулуп калдым токко депчи. Мисалы балдарыңыз эмне деген бир каалоолорду айтышты же кээ бир балдар бар да, эми апа жөн эле кое бербейсизби деген сыяктуу ушундай пикирлер айтылбадыбы? Колдоо кандай болду? Менин балдарым кайра кубаттап коштоп чыгышты.
апа сиз сахнада жакшынакай болот экенсиз, өзүңүздү да карайт экенсиз, сиз ушул топтон неме болбой кошулуп жүрүңүз деп колдоо көрсөтүштү балдар. Жап жүрөт экенсиз, барыңыз топко деп бүгүнкү күндө анда демек колдоочулардын бир 80% эле балдарыңыздар болсо керек анткени форма жагы деген баягы катышууларга дагы сөзсүз түрдө баягы акча каражаты көбүрөөк кетет, ошон үчүн көбүрөөк балдарыңыздар колдосо керек. Балдар колдойт. Балдар бир жака кетсек дагы мисалы үчүн бирөөлөр сураса, апам жылдыз болуп кеткен. Бизге келет деп койсо. Ушул жашка келгенде ыр бийгеле убакыт болсун экен. Себеби дегенде ыр менен адам ар дайым жашарып гана турат экен. Анан сиздер ушу жогоруда айткандай, насаторлорун көбүрөөк ырдайбыз деп калдыңыздар го. Репертуарларда кандай ырлар бар дагы, мисалы жогоруда майрамга ылайык, мисалы сүмөлөк ырын ырдап бердиңиздер. Дагы ушу санат деген ырыбыз бар. Санат ырларыбыз көп өзү. Негизи ошо насааттарга, насаат, санат, анан адамдарга ошо тарбия жагынан ушундай маанидеги ырларыбыз бар. Эң сонун анда жалпы эле көрүүчүлөр менен чогуу дагы бир жакшы санатыңыздарга кезек берсек, урматтуу көрүүчүлөр, биз менен чогуу апалардын дагы бир жакшы чыгармасын угуңуздар. Beşlerinin tartayın, oğzumda sanatırımdı men yaşarıga aytayın. Oğzumda sanatırımdı men yaşarıga aytayın. Sala turgan kişige sarala tuygun kuş kızık, tamaktın dağın keltirgeni tattığılar tuz kızık. Kışında ballar oynor ola, üzgüdöy jaltır ey muz kızık. Kışında ballar oynor ola, üzgüdöy jaltır ey muz kızık. Altın buzuk köy içip, azgı ağaç kırmalba, ömür sürsün kaygısız ey oşoluğum atır kalda. Kızmadım kılı süydürse de, kız bala tatlı ey uğdanda. Kızmadım kılı süydürse de, kız bala tatlı ey uğdanda. Özüngü öйдө көтөрүп, өзгөнү ылдый пас кылба. Ойлогон ойго жетепсиң да, бүлүк ат болсо астыңда. Атаңдын өрү дүнүйө деп, атыңды башка шаптырба. Атаңдын өрү дүнүйө деп, атыңды башка чаптырба. Özün içip kemitip, үй içinde nurdanma. Эки таттуу кишини да ушак айтып кас кылба. Ичпей турган кишини сен ичиңден чыгар эй мас кылба. Ичпей турган кишини сен ичиңден чыгар эй мас кылба. Кабагын түйгөн сараңдын үйүнө барып жатпагын, көзүң менен көрбөсөң күбүрө уша айтпагын. Арзыбаган буюмду сен казына кылы катпагын. Арзыбаган буюмду сен казына кылы катпагын. Качырышкан душмандан кайра тартып качпагын. Элдигин көрсөң бирөөнү эл ичинде мактагын. Алганың менен чырлашпай да аяк бир кадыр сактагын. Алганың менен чырлашпай да аяк бир кадыр сактагын. Алганың менен чырлашпай да аяк бир кадыр сактагын.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен чогуу мынакей биздин Шайыр апаларыбыздын аткаруусундагы санат ырына күбө болдук. Ооба, чындап мына ушундай майрамдарда мына ушундай чыгармаларды деле угуп тура бериңиздер. Анткени апалар айтпаганда бизге ким айтмак эле. Андыктан сонурду айткенсиздер, чынында эле талантыңыздарга таазим этели. Анан суроо жаралат да, мисалы сөзсүз түрдө бир топту жетектебесе, же болбосо бир ишкананы бирөө жетектебесе, ал кыйын болуп калат да, баягы бирин сөзүн бир укпай калышы мүмкүн деген сыяктуучу. Анан кийин сиздерде топту ким жетектейт, ким мейман айымдар тобу деп кеттиле, ушул тууралуу дагы болсо керек сөзсүз түрдө өзүнүн тарыхы. Ошо тууралуу болгон. Биринчи бизде мына Карабулак Сузак районунун Кыз Көл айыл өкмөтүнүн Карабулак айылы бар эле. Ошол жерде мен ошол жерден болом да. Анан биринчи Шаархан Калмурзаева Шаархан деген бар эле. Ал ошол жетектеп, ошол баштап 12 аялды чогулткан да. Ошондо ошол күндөрү баягы энелер күнү болуп калган. Энелер күнүндө анан ошол чогулуп баштап анан баштаганбыз. Ошол чогулуп баштап ушундай неме аткарып, өзүбүз айылда гана ошо чогулуп ырдап бир майрамда, ушундай майрамда чогулуп, биз Ноорус майрамында чогулуп ошо айылга элдер келип көргөн. Кыргыз үй тигип айылда баштаганбыз. Анан ошону баштап келе айтып анан бул Шаархан Калмурзаева бул Бурул Устамкуловага жолугуп, бизди жетектей, бизди алып бар, сенин ырларың бизге немет деп анан ошондон анан Бурул Устамкуловага анан жолугуп, ушуга жетектеп, ушу Бурул ошондон бери жетектеп калды да бизди. Ал Шаархан Калмурзаева азыркы күндөрдө ооруп калды да, анан эметкенде Кудай кааласа кошулат ал дагы. Ошол күндөрдөн башталган топтун түзүлгөнү. Биринчи ошо Шаархан Калмурзаева баштаган топту ошо жетектеген. Ошол баарыбыздын башыбызды ошо бириктирген. Карабулак айылында болгон бул. Анан бул бияк аяктын төрайымы эле, бул Кыз Көл айыл өкмөттүн төрайымы эле, анан муну коштук. Ошонтип эле көбөйүп эле бирибиз кошуп эле анан көбөйүп калдык. Анан ошо Бурул Устамкулова жолугуп Шаархан Калмурзаева ушул сен бизди жетекте, эми биз неме болбойсо болбойт да баары бир. Бир ырчы болмоюнча, бул да комузу бар, ырчайт, нас неме ырлары бар мунун. Анан бул болуптур деп макул болуп, анан бизди анан кийин ушу жетектеп, ушунун ырларын ырдап анан келе атасыздар. Келе атабыз. Ооба, буга да рахмат эми. Бурулга да Кудай ден соолук берсин. Албетте, чынында ар бир топтун, ар бир ошол мүчөсүнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Чынында мынага бүгүн төртөөңүздөр келсеңиздер, албетте ал жакта турган биздин башка апаларыбыз дагы, эжекелерибиздин дагы мына ошол топтун салымы чоң деп ойлойбуз. Анан деги эле мына жогоруда айтып калдык да биз. Бүгүнкү күндө ошо Шайыр апалар бир эле айыл жергесинде ырдабастан, же болбосо конкурстарга катышпастан дагы бир кандай нерселер өзгөчөлүктөр болду? Документальный фильмдерге катышып атасыздарбы, кандай? Ооба. Bizde атайын документальный фильм Түркиядан түрк кызы Тариха деген кыздын немеси боюнча, ошол кыз боюнча, ошонун өмүр баяны, ошо боюнча документальный фильм тартылып, ошого келип ошол жерден бизди тартып кеткен, ошо формалар менен. Ал жерде кандай роль аткардыңыздар мисалы? Айерде ошол кызды турмушка узатуу деген көрсөткөн жеринде биз ошол энелер болуп, кызды узатып аткан жеринде тартылганбыз, чачын сылап, жанагындай узатып. Демек, силер бир өрчү эмес, актриса да болуп кеткендер да. Ошондо кайсыл форма менен бардыңыздар? Ошондо бир тартылганда ушул формабыз, анан дагы башка элечек формабыз бар, башкача, алы менен ар түрлүү формалар менен тартылдык. Ар жерде ар кандай кылып. Ошондо бүгүнкү күндө форманын эки деле түрү барбы? Ак элечек? Бизде 5-6 түрү бар. 5-6 түрү. Мен көйнөгмөн көп экен го. Мен да ушунун жөнүндө Тариканын жанагы кыргыз кызы, түрк келин эме, түрк улутуна келин болгонун биз кыргыздын салтын чагылдырып туруп, кыргыздар кандай турмушка кызды узатат, ошондой кылып туруп биз дагы кыргыздын салтын колдонуп туруп кызды түрк баласына биз узатканбыз, каралган да. Ошондо ушул эки форма менен чыкканбыз, бири ушул форма менен, бири элечек менен чыкканбыз. Анан ошо документальный фильм болуп чыккан. Ошо анын ырын ошо Бурул Устамкулова жазып чыккан, ал главный ролдо өздөрү болгон. Ошолор менен фильм тартылган. Албетте бир чоң топ болгондон кийин бул жерде эми көпчүлүк жамаат да. Анан эгерде биздин бүгүнкү күндө биздин кесиптешим экөөбүз дагы чыгармачылык иштейбиз да, бизде оператор бар, ошол эле режиссер бар. Эгерде бирөөсү жок, же болбосо бирөөсү келбей кала турган болсо, ишибиз токтоп калышы мүмкүн да. Ошол сыңары сиздерде дагы мына ошондой кызыктуу окуялар болгонбу? Эгерде кандайдыр бир чоң жерде бир концерт беребиз деп калсаңыздар, же болбосо шартка айланыштуу ар кандай учур болот да. Бизде ошон үчүн жанагы запастарды коюп койдук да. Бири келбей калганда бири келип турат. Мисалы алар капа болбойбу?
келбейби? Сиз эми туруп туруңуз, сиз запастасыз десеңиз. Жок, андай эмес. Ал белки келбей калган, өздөрү чакырганда келбей калган деп түшүнүп атам. Андай, мындай болгон убакта биз очуртташабыз. Биринде кел, кезеги менен мында сен бар, мурункуда мен бардым дегендей биз ынтымакташып, кезектешип келебиз. Тверкенин 60 жылдыгында дагы мына жерде Сузактын кругойуна тарткан. Ошол жерде дагы биз жакшы тартылып кеткенбиз. Анан Ошто да тартылганбыз. Жана Сүйүү паркы деп коет экен, ошол жерде дагы Оштода чоң программада гала концертке дагы катышып, ошол жерде дагы Стамболдон ырдап, анан кийин катышып келгенбиз. Негизинен биз жакшы эле жерлерге катышып кетабыз. Ырлар көп, ырдай берсе боло берет экен, бирок ал ырлардын арасында дагы тандалган мазмундуу негиздүү ырларды ырдасаң, анан кийин телевидение алып чыгат экен да. Анан баягы бир ырды кайталап эле ырдай берген болсо, аны менен чыгыш кыйын болот экен. Ошон үчүн биз Стамболдун ырлары менен биз ал ырларды анча-мынча адамдар ырдап чыкпаган үчүн ошол ырлар менен биз филармонияга барып, театрга барып, Ошко барып, Ошто Ертер каналына барып жүрөбүз. Ошол жерлерге биз көп нерсе катышып келдик да. Эми ушу булардын биздин Шайыр апаларыбыздын чынында силердин бүгүнкү күндөгү жасап жаткан иштериңиз чоң экен да. Эмне үчүн булар анан жакшы бүгүнкү күндө таанылбай жатасыздар сиздер? Мынакей жогоруда Түркияга барып, ошол жерде документальный фильмге катышып келипсиздер. Өзгөчө сиздердин кийимиңиздер жана башка. Ошол эми муну албетте алдыга жылышыбыз керек да. Ошол сыңары дагы бир кандай бир сунуштар түшүп калса, же болбосо бир жеке концерттерди берүү планы барбы? Эжеке, сизден баштайлы. Жеке концерт берүү пландарыбызды эми ойлоп атабыз. Жетекчилерибиз эми ойлонуштуруп атат. Азыр мурда бир дем алуу болуп калды да аралыгында. Анан кайра былтыртан бери кайра жанданып дагы көбүрөөк эме кылабыз, даярдана баштадык. Негизи айттырбай келген оору, мисалы жана пандемияда эч мен да эстегим келбейт, атын дагы айткым келбейт. Ошол нерсе көпчүлүгүнүн бир чыгармачылык бөгөт коюп койгон. Ошондо токтоп калдык. Ошондо аябай жүрөгүңүздөр сыгылдыбы? Эми эки жака чыгып жүргөн апалар үйдө отуруп калса, аябай жаман болсо керек, Ар нерсенин орду бар да. Баягы жүрөк ооруйт да, баягы кыла турган ишиңди кыла албай калсаң жүрөгүң ооруйт да, сөзсүзчү. Баягы ырдап биз да сахнанын таамын татып калган жаныбыз, сахнаны көрүп, жаксанып чыккыбыз келип. Мели эжеке, мисалы пандемия токтоп калдык да бизчи. Айыл жергесинде ооба баягы тааныштардын ичинде ырдай бересиң да, бул нерсе, бул калыптуу нерсе да. Анан кийин сахнага чыкканда же болбосо мына ушундай камеранын алдына барганда сөзсүз түрдө эмнегедир сүр болот. Мисалы сиздерде кандай болду? Алгачкы бир сахнага чыккан бир чекеден айтып кете берели, Токтогон апа сизден баштасак, кандай болду негизи биринчи сиздин сахнага чыкканыңыз? Баарыбыз даярданып туралы, ошо сезимдерди айтып беребиз. Мындай немеге келген эмес, биринчи Орул Станкова экөөбүз ошо немеге келгенбиз. Таңкы немеге, таңкы конокко келгенбиз. Ошондо сиздин чыгармачылыгыңызга биздин салымыбыз чоң экен деп, жаса тер кетип, эми сүйлөө жакшы экен, кыйын экен да. Биринчи жолу мына немеге сүйлөгөнгө, тердеп, ырдаганга, тердеп анан кийин үйрөнүп кеттим. Азыр кеңирмин деп. Бүгүн ачалык тердеп. Чөм. Биринчи тердегем. Ошо андан кийин баягы неметкенден эч неметпейсиң, кайта элди ушунчалык сагынып каласың дебейсизби? Элди карап, элди ушунчалык карап ырдайсың го, аягына буягы кимдер койду деп. Зылайка апа, сизде кандай болду эле? Менде деле биринчи чыкканда сүр болгон, сүрдөп, калтырап, титиреп атып, ырдап, сүйлөп дегендей. Андан кийин секин-секин үйрөнөт экенсиң. Биринчи чыккан жериңиз кайсы жер болду? Биринчи Бишкекке бардыкпы? Биринчи эле Бишкекке бардык, Татырга бардык ооба. Биринчи эле Бишкектен баштапсызбы? Андан кийин жанагы немелер, дикторлор менен жолугушууганда ошого бардык. Ошол анан үйрөнөсүң да. Эми мына топто ошо жанагы Шаркан жетекчибиз эле убактынча азыр ден соолугуна байланыштуу чыкпай турат. Анан анын ордунда орун басар болуп мен жетектеп жүрөм да буларды. Ошондо эми баягы өзүңдү зордоп болсо да чыгасың, сүйлөгөнгө аракет кыласың, тырышасың. Баарына ысык сууна чыдайм деп киргенден кийин, Эжеке келиңиз, сизден угайлы, негизи айыл жергеси менен сахнанын ар бир жерде ырдаганда жоопкерчилиги болот да. Ошол сыңары сахнада кандай бир жоопкерчиликти сездиңиз, Сүрдөбөгөндөй эле сезилип атасыз бизге. Эң туура айтасыңар. Сахнанын өзүнчө сүрү бар. Ал эми баягы тойлордо, айылда ырдай бересиң, ритмиже ырдай бересиң. Чозупчу, анан бирок сахнанын өтө сүрү бар. Ар бир нерсеге ошого
сахнада өзүңдү кандай алып жүрүшүң керек, кандай сүйлөш керек, ал өтө чоң жоопкерчиликтүү да. Биз ойлойт элек, мен мисалы үчүн жеке оюмда ойлойт элем, ырдап койду да, артисттерге оңой дейт элем да. Көрсө көшөгөнүн артында чоң нерсе бар деген сөздү бекеринен айткан эмес экен да. Ошон үчүн бул сахнага чыгып эле мындай ырдап кете бербейт экенсиң. Ал жерде өтө жоопкерчиликтүү, өтө кылдаттык менен болот экен бар нерсенин барчы. Аба тойдо, айылдарда орду башка экен да. Сахнага чыкканда биз дагы Зулайха айтмакчы, биринчи жолу биз театрга бардык. Театрга барып тартылганда ошол жерде бир алдын калтырап барып, анан кийин кайра өзүбүзгө келип токтотуп, анан кийин ырдап келгенбиз да. Кой атамаштап турат деп. Жок, болот экен. Менде бир эме бар да, ой бар да өзүмдөчү. Бирөө алдыда барса, жакшынакы болбосо, жок, мен дагы мындан ушунча келдим, мен ушуну аракет кылып, мен ошонун жыйынтыгына чыгышым керек деген намыс бар да. Ошо намыс менен театрга барып бир жакшы аткарып келгенбиз. Сөзсүз түрдө. Ар бир концертке, ар бир жерге барганда ар түрлүү нерсе болот, өзүнө жараша ошол жерге барып күлүп ойноп келебиз. Анан пандемияда жана токтоп калган жүрөгүбүз сыгылды чындыгындачы. Ырдап жүргөн кезеңде баары жакшы болот дагы, мына ушундай нерселер болуп калганда, чындай чыгармачыл адамдар дагы сагынып калган учурлар болот да. Мынакей үч апа сонун сезимдер менен бөлүшүп кетти. Сиз дагы ичиңизде бир айтылбай турган сырларды азыр бизге айтып алсаңыз, Азимкан апа келиңиз. Жаныңызда апаларыбыз да бүгүн угуп калсын. Ооба. Мен жаштыгымда актриса болом, рол ойнойм деп эле жаштыгымда кыялданып көп ролдорду ойноп ушинтип өрчүмүн да. Анан кийин бул кесибим өзгөрүп, бизде жаштыгым ал тилегиме жетпей, кесибим өзгөрүп бухгалтер болуп кеткем. Андан кийин анан сахнага чыгаардын алдында мен ушунчалык сүйүндүм да. Менде бир кандай десем өтө катуу сүрдөө деле болгон жок, менде сүйүнүч эле турду да. Сүйүнүп эле турдум. Сүйүнүч менен чыктым. Ичине бирок толкундоо болду. Толкундоо болду, конечно. Сахнанын өзүнүн сүрү бар да. Буга Шайыр апаларга келгенге чейин жогоруда айтып кеттиңиз, бухгалтердик эсепке деген сыяктуу кесибиңиз ошондой болчу. Кесибим ошо бухгалтер. Ал эми баарыңыздардын бир кесибиңиздерди билгим келип атат да. Кээ бирөө окуса, бирок кээ бирөө билим деле албай калган илгерде бар үчүнөзүнө кесиптериңиздер барбы деген. Буга чейин кайсы эле иштедиңиздер эгер да? Жок дегенде жанагы мамлекеттин сарайында иштеп көпчүлүк ушундай. Менде андай кесип жок. Баягы эле айыл чарба эле, үйдө эле. Тиричилик деп Тиричилик, колхоздун иши, совхоздун иши деген. Совхоздун иши деп. Ал убакта тамаки эгип, жетменче ушундай иштер болуп атты. Бирок ошол менен дагы мамлекетке бир пайдасы берип атат. Сөзсүз түрдө. Тамакисиз жүрбөдүкпү ал убакта. Ошол убактарда ошондой эле да. Ишим жок деп айтпаш керек, ал мезгилде ошондой талап болгон, ошол мезгилде. Мүмкүн биз ошол мезгилде жашаганда ошондой болмок, Сиздечи? Менде деле ошондой, илгери ошо айыл чарбага жардам берип жүрүп, андан кийин союз жоюлгандан кийин ушу айылдар кеңешинин төрайымы болуп, ушу 12 жылдан бери иштеп келатам. Анан ошо азыр деле ушу азыркы убакка чейин ошо төрайым болуп, эл менен, коом менен, аялдар менен иштеп келатам. Азамат, сизден медальды сурайын деп унутуп калдым. Бул эмне төш белги деп сурайм. Бул маткеройдук. Бул ооба, бирде баягы эң алдыңкы 8 балам бар. Батыр эне болгон экенсиз, эң жакшы. Небереңиз көп болсо керек. Небере жакшы эле 32. Неберени эсептебейм. 9 чеберем бар. Анан неберелерим бирөө сураса, берекеси кетет деп койсун. Өмүрлөрү узун болсун чынында. Кандай гана керемет, мынакей биз сүйүнүп отурабыз кесиптешмекөбүздө. Бүгүн мынакей Батыр энебиз менен отурабыз. Андан сырткары чыгармачылык биздин Шайыр апаларыбыз. Жуксун деп. Жуксун. Келиңиз жаканда сиздер бай. Ооба. Мен дагы корпоративный слушанием бүтүп, Октябрьский дружба патриотчество деген эме бар болчу бизде. Ошол жерде мен магазинчи болуп иштегем биздечи. Сиз айылдык кеңеште депутат окшойсуз. Билишибизче, караңыз, тагып алыпсыз. Ооба, анан ошондо кесибим ошо магазинчи. Анан азыр депутатмын айыл кеңеште. Бул жактагы медаль кандай? Ал эле ушу депутаттыкпы? Жок, депутаттык эмес, бул ошо немеден асыл зат эмесинен берилген. Ошондон алгансыздар. Бул да болсо сиздердин бүгүнкү чыгармачылыгыңыздардын ийгилигиңиздер деп эсептейбиз. Мен да мурда депутат болуп жүргөм. Айтылбай турган сыр. Эң эле жөнөкөй медалдарым калып өттүр. Эң жөнөкөй.
ардактуу батыл деген медалдарым бар эле кала бериптир. Ай, ала келиш керек эле. Мейли кийинки бул акыркы эфирибиз эмес го. Кийинки эфирлерде сөзсүз түрдө ала келесиздер деген ишеничтебиз. Анан баягы жогоруда айттыңыздар да, биз бир эле ыр менен көпчөлөргө бара бербейбиз. Ар барганда ырларды жаңырап турабыз деген сыяктуучу. Мына жаз алды келди, жаз болгондо эмгек көп болот деген сыяктуу кайсыл чыгармалардын үстүнөн иштеп атасыздар? Азыркы убакта биз жакшы ниеттерибиз бар, жакшы ойлор менен Кудай кааласа буйруса ошо Стамкулованын кел кет деген ыры бар. Ошо чыгарма менен иштесек деген жакшы ниеттерибиз бар биздин. Ошол эле учурда дагы бүгүнкү күндө биздин ушул көбүнчө шайыр апаларыбыз же болбосо кандайдыр бир топтор өздөрүнүн же болбосо улуттук комуз аркылуу ырдап келишет, же болбосо ошол аккордеон менен бүгүнкү күндө чыгармаларын аткарып келишет да. Сиздер көбүнчө кайсыл аспаптарга басым жасаласыздар? Биз дагы эми ошо комузга басым жасайлы деп атабыз ошо. Келкелди комуз менен, аккордеон менен кылып. Баарыбыз комуз чертебиз деп кое бериң. Жок, Кудай кааласа, Кудай кааласа. Ооба, аракеттер боло берсин дейли. Сиздерге дагы ийгилик. Мынакей Нооруз майрамын отурлай биздин студиябызга келип бергениңиздерге, өзгөчө сезим тартуулаганыңыздарга дейсек болот. Өзгөчө формалар үчүн мынакей жакшы, мүмкүн бизди эми көрүп жаткан көрүүчүлөр болгон болсо, аябай формаңыздарды карап сүйүнүп бир эски элести өздөрүнө алып атса керек. Ошон үчүн ар бириңиздерден бир Ноорузду куттуктоо болсун. Бул да болсо мүмкүнчүлүк. Көпчүлүк мүмкүн тележатынан куттуктагысы келгендир. Сиздерге мына ушундай мүмкүнчүлүк берилип аткандан кийин сиздерден да бир жакшы бата, назгары тилектерди алып калалы. Келиңиздер, майрамга карата куттуктоо. Майрам эмне дейбиз эми, бүгүнкү майрамыбыз, Ноорус майрамыбыз куттуу болсун. Ушу берекелүү, токчулук, молчулуктун жылдары болсун. Кудай ден соолук берсин, эң керектүүсү ден соолуктун жылы болсун, токчулук, молчулуктун жылы болсун. Анан эми силерге дагы рахмат, бизди чакырып ушундай бизден интервью алып, ырдатып неметкениңерге, бул студияга чыгарып, телевизорго чыгарганыңарга силерге дагы чоң рахмат. Ошо ишиңерге ийгилик, эч жамандык көрбөгүлө, Кудайым ден соолук берсин, ишиңер алгалай берсин. Ошо айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Келиңиздер бир четтен. Мен деле эмне дейм? Биринчиден дүйнө жүзү тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, эл журтубуз тынч болсун. Ошо бүгүнкү Ноорузубуз, Нооруз майрамы жадыраган жайнап ушул токчулуктун, молчулуктун майрамы болуп, элдер куунак жашаган майрам болсун. Дайыма майрамдагыдай жүздөрү жарык болсун. Ошондой эле жалпы журтка тынччылык, токчулук, бактылуулук. Анан силерге да чоң рахмат, ушинтип студияга чакырып, бизден ушинтип маек алганыңарга. Бизди ушинтип жетектеп жүргөн Бурулус Стамкуловага дагы ошонун аркасы менен ушинтип көп жерлерди көрүп, теги Бишкекке чейин барып, бардык жерди ошонун аркасынан көрүп атабыз. Ага да чоң рахмат. Өмүр узун болсун, дайыма ушундай бирге иштерибиз ийгиликтүү болуп жүрө берсин. Рахмат айткандар келиңиз. Мен да жогоруда айткан эжелердин жакшы сөздөрүнө кошулам. Биринчиден ден соолук болсун, ден соолук болсо ыр да болот, күлкү да болот дейт. Ошон үчүн биринчиден ден соолук болсун, тынччылык болсун элибизде, аманчылык болсун, ынтымакчылык болсун. Мына жыл тогошкон бүгүнкү Нооруз майрамы ошо кыргыздын жыл тогошу жылдары дейт. Ошо жыл тогошкондо жылыбыз жакшы жылдардан ырыскылуу, берекелүү, ынтымакчылыктын алып келген жылдарынан болсун. Анан ошо сахнага чыгарып, формаларды чыгарып берип, алып берип аткан бала чакабыз тынч болсун. Ой, рахмат. Силер тынч болгула, элибиз тынч болсун. Биз анча-мынча шайыр апалар барат экен концертке деп жөнөтүп аткан ошо өкмөтүбүз тынч болсун. Каржылап берип турган. Алардан дагы жакшы үмүттөрүбүз бар буйруса. Сөзсүз да. Ооба, буйруса. Анан ушул Стамкулова да өтө чоң рахматымды айтам. Рахмат келиңиздер. Ооба, жакшылыктар болсун эшкен. Жыл тогошуп атат эми, жыл тогошуп атканда жыл жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун, молчулуктун, элибизге тынччылыктын жылы болсун, Анан ошону менен бирге эле баардыгыңыздарга, дүйнө элдин баардыгына, сиздерге дагы ийгиликтерди каалайм ишиңиздерде. Жылдарда ушул жылда вообще ийгиликтер, көп ийгиликтер болсун. Айтканыңыздар келсин. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетели, бүгүн биздин студиябыздын коноктору биздин шайыр апаларыбыз, мейриман шайыр апалар болду. Булар Кыз-Скөр айыл өкмөтүнөн чыккан апаларыбыз. Ошондуктан ийгиликтерди каалайбыз. Эң негизгиси үнүңүздөр өчпөсүн дейли. Ошондо гана ырлар жаңырып турат экен. Мына ушундай майрамда гана жүз көрүшүп жүрө берели дейли. Ден соолук болуңуздар. Рахмат силерге дагы. Рахмат. Майрамыңар кут болсун. Чоң рахмат. Майрамды чогуу биргеликте жакшы маанайда тосолу. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай сонун апалардын маегинен кийин бир жакшы чыгарма укпасак болбойт. Дагы бир рет Нооруз майрамыңыздар менен өтөбүз. Келиңиздер, анда сиздер үчүн жагымдуу чыгармага кезек беребиз.